Saat uşamday Karatıp durup güydüm Бул музыкалык чыгарманы уккан адам ырдын сөздөрүнө эмес, дароо эле музыкасына жана аткаруучунун үнүнө көңүл бурат. Дал ушул өзгөчө үндүн ээси Тамга аттуу жаш ырчы кыз. Буга чейин музыкалык мектепти бүтүргөм. 5 жыл комуз ойноп, андан соң дароо эле консерватория тапшырып, азыр 3-курстун студенти. Азыр анда окууга барабыз, э? Ага. Анда жүрүбүз. Үндү бир калыпта кармоо үчүн анын диапазонун жана бийиктигин күнүнө текшерип туруу ар бир ырчыга мүнөздүү. Андыктан биздин каарманыбыз дагы сабакка келери менен үнүн текшерүүгө киришет. Үндү жакшы кармап жүрүш үчүн биз распевка кылабыз эртемен. Ырчылардын баары эле кылат болуш керек. Анан жөнөкөй адамдарга деле жакшы сүйлөп, үнүн бир калыпта сактап жүрүш үчүн жардам берет. Ырчылыкка жаңыдан гана аттанып жаткан Тамганын үнүнө таң калгандар арбын. Көпчүлүк учурда менден тамагың ооруп жатабы деп да сурап калышат, дейт жаш ырчы. Андай көп айтышат мага, кырылдап, бир башкача экен, эмне ооруп атасыңбы, дары ичпейсиңби дешет. Бирок мага жагат, өзүм байкабайм анын эмесинчи. Мындай ооруп атканын угулбайт да өзүмө сүйлөгөндө, баары эле айтышат. Бирок бул кичинемден бери ошондой экен, өзүмдүн үнүм. Бул мен тамак ооруп калып, анан кайра оңдоп ошондой болгон эмес да. Кыялдансам, көз алдымда сен, элесиң эң назик сезимдер мага тартылай, көңүлүм бөлүнүп өзүңө гана тартыла. Жүзүң көрсөм, жүрөгүм толкуп. Бул биз уже үндүн жарымын жазып койгонбуз. Азыр дагы 1-2 жерин жаздырабыз. Анан ошо менен ыр бүтөт, э? Өзгөчө үнү гана эмес, өзгөчө ысымы менен дагы айырмаланган Тамганын учурда 10 чакты ыры жарык көрүп, алардын дээрлик бардыгы ушул үн студиясында жаздырылган. Ойрона саба, күйүмсүз жарыбайт, сүйүүсүз жаңырбайт. Ууладан жууган не калат? Тазан, подлиннее, да, узунураак, а? Тамга менен 1,5 жылдай болду иштеп атабызга. Көп ырлар жаздык. Азыр Мурас деген кино тасмасына саундтрек жазып атабыз. Эрмек Маматов деген режиссер. Буюрса келечеги кең бул кыздын. Биринчи укканда эле бул кыз менен иштеш керек экен, потенциалы күчтүү экенин билгенбиз. Анан продюсерлер менен тааныштырып, анан азыр жаңырлар жазып баштадык. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.